Эгерде кээ бир учурда күндүзгү система уйкуңуз келип жаткан болсо, эгер бир аз уктап алган болсоңуз, анда бул нормалдуу көрүнүш. Изилдөөлөрдүн негизинде күнүгө күндүзү 10-20 минутка чейин уктап алуу адамдын мээсинин активдүү иштешине, ден соолугуңузга жана организмиңизге пайда алып келерин айтышкан. Керек болсо антропологдор дагы айтып келишет, биздин организм требовать этип калат экен. Анткени сигнал берет. Күндүзгү уйкуну уктап ал деп денеңиз атайын сигнал берет экен. Күндүзгү уйкуну сурайт атайын. Күндүзгү уйку биздин организмибизге аябагандай таасир берет. Эгер балким түнкүсүн азык Также кылган болсоңуз, антропологи считают, что наш организм на иштесеңиз, самом деле требует организмден азык двухразового чарчап сна. барат. Именно Андан кийин поэтому сигнал берет иногда экен наше ушул тело 10-15 отправляет нам такой эң сигнал, максимум чтобы 30 просто минутка в чейин данном эс алып уктап видеоролике. алууга. Так что досматривайте Мисалы, его до конца, сиз будет күндүзгү уктап очень алайын деп интересно и чечтиңиз. полезно. 10-20 минут. Эмне Итак, үчүн биз погнали. күндүзгү уйку Если зыян деп присмотреться ойлойбуз? повнимательнее, то все на самом деле наоборот. Кээде Дело адамдар в том, что каапыр болушат. поспим мы Түнкү уктап 10-20 алдым, эми минут, больше убакыттын даже и не уктум, нужно. убакыт Это не менен так уж и өтүп много кетип времени, калды, но күн концентрация саат и калып кетти, фокус аябай нашего начар деп мозга ойлошот. после такого Эгер сна только жакшылап маанилеп карап улучшится. А байкап это койсок, значит, что мы наоборот станем эскерсек более болот экен. эффективными и Эгер биз энергичными. И 10-20 поэтому за минут, жарым оставшуюся саат часть дня уктасак, мы успеем андан сделать ашуунун кереги жок. больше. Так Бул что вот этот вопрос аябагандай о көп потере убакыт эмес. времени весьма 10-20 относителен. мүнөттүк И уйку зачастую на самом деле время мы не теряем, а биздин наоборот кийин успеваем уйкудан больше. кийин Было биздин даже мээбиздин отдельно иштешин жакшырып, мээбиз жаңыланып, фантазиялар, идеялар дагы да иштеп баштайт. Биз мындай энергиялуу болуп баштайбыз. Энергия көп боло баштайт. Күч топтойбуз, мындайча айтканда. Калган сааттарда биз көп жумуштарды бүтүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Биз убакытты өткөрүп жибербейбиз, наоборот, көп жумуш кылганга мүмкүнчүлүк болот. Анткени бизде көп энергия бар. Ошол себептен биз көп жумушту бүтүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз чоң. Дагы бир изилдөөлөрдүн жыйынтыгында ученый бар. Изилдөөчүлөр атайын күндүзгү уйку 16%га атайын моторный реакцияда жакшыраак деп айтышкан жана настроенияңыз көтөрүлүп, энергиянын күчөшүнө алып келерин айтышкан. 10-20 минуттук күндүзгү уйку чындыгында биздин организмге күч, энергия тартуулашарын айтышкан. Көп белгилүү бизнес офистерде атайын күндүзгү уктап эс алышат. Анда атайын уктоочу капсулалар жайгашкан. Бул популярдуу бизнес кымбат офистерде атайын ушундай уктоочу капсулалар жайгашкан. Ошол жака капсулага жатып уктап алышат. Дагы бир мисал, бул Кытайдын мектептери. Ал жакта окуучулар окуу учурунда эле күндүзгү окууларын токтотуп, бир аз уктап эс алып, кайра сабактарын улантышат. Ооба, укташат, бул чындык. Прям булар комфортный капсулаларда укташпайт, бирок именно окууга отурган жерлеринен партага отуруп укташат. Алар уктагандан кийин мээлери дагы да иштейт, может бир нерсени ойлоно албай, мээси жетпей жатса ошону эстеп кетип, энергичный болуп каларын айтышат экен. Ал эми Японияда күндүзгү уйкуну адат кылышып, улуттук кадасал катары калыптанып калган. Баарына белгилүү, япондуктар ишке аябай жөндөмдүү, шамдагай, оңой менен чарчашпайт жана алар 12 саатка чейин көп саат иштешет. Ошол себептен алар жарым саатка уктап эс алып алышат. Себептери бул күндүзгү уйку. Күндүзгү уйку зыянбы? Зыян болгон күндө дагы аябай көйгөй жаратпайт. Кээ бир адамдар күндүз уктаса чарчап, шалдырап, алы жок болуп, эч нерсе кыларга да көңүлү келбей калат. Бул нерсе мындай нерсе болушу мүмкүн. Көп уктаганда биздин мээбиз наоборот тескерисинче иштеп баштайт экен. 1 саат бул слишком көп. 10-20 минут уктоо бул туура. Лайфхак. Уктаардын алдында кофе ичип жатса, как раз жарым сааттан кийин кофеин таасир берип баштайт. Адам ойгонгондо өзүн бодрый, жеңил сезип калаарын жана өзү эле жеңил ойгоноорун кыйналбай, оңой жеңил уйкудан ойгоноорун айтышкан. Бул жөн гана лайфхак. Bir күндө 1 кружка гана кофе ичүүңүздү сунуштайм, андан көп сунуштабайм. Биз күндүзгү уйкудан только пайда алышыбыз үчүн эмне кылыбыз керек? Биринчиден, күндүзгү саат 12 менен 3:00 чейин, 15:00 чейин саат аралыгында постоянно кечинде 1 убакта, эртең менен 1 убакта туруп, биздин организмибиз көнүп калган. Убагы келсе эле өзүбүз организмибиз сурап баштайт, укта деп, биз уктайбыз алабыз убактысында. Ал эми ошондой эле күндүзгү уйкуну дагы бир режимге коюу керек. Мисалы, күндүзү дайыма 12ден 15:00 чейин уктап алсаңыз, уже организм көнүп калат жана кыйналбай, жеңил кабыл алып баштайт. Уйкуну жакшы кандыруу эң чоң ролду ойнойт. Түнкү уйкуну төшөктө, спальныйда уктасаңыз, күндүзү
Испанияга баруунун же атайын бир төшөккө жатып уктоонун эч кандай кажети жок. Себеп дегенде күндүзгү уйкуну жөн гана бир жарым сааттык эс алыш үчүн диванда, кроватта уктоо керек. Жана ал бөлмөңүздү желдетип, таза аба киргизип, салкын кармап, айланаңызды тынчтандырып уктасаңыз, сиз ошондо жакшы эс алган болосуз. Андан кийин бул будильник. Будильник бул организмди просто уйкуга көндүрүү үчүн гана. Будильниксиз ойгонуу албетте жакшы, а көнгүчө будильник коюп турган жакшы. Тынч болушу керек, комнатаны ар дайым салкындатып, тынчтыкта укташыңыз керек. Уктап тургандан кийин эмне кылуу керек? Бет колду жууп, өзүңүздү жарыкты күйгүзүп, бир аз физзарядка көнүгүү жасап, ишиңизди уланта берсеңиз болот. Жакшы энергия менен баштайсыз. Көрбөсөңүз, организмиңиз ал нерсеге көнбөсө, нормальный адам түштө укташ керек экен, күндүз уктап алыш керек экен деп өзүңүздү кыйноонун кажети жок. Эгерде сиздин балким жумушуңуз жок жана жөн эле бош эле жүрөсүз, андайда уктоонун деле кажети жок. Эгер адам ушунчалык көп иш жасаса, бир күндө көп энергия корото турган болсо, жумушуңуз ушунчалык көп болуп жатса, эртең менен таң атпай турсаңыз, анда сиздин сөзсүз түрдө күндүзү уктап алууңуз керек. Эгерде видеом кызык болсо, өзүңүздүн комментарийиңизге оюңузду бөлүшө кетсеңиз болот. Жана каналыма катталганды унутпаңыз.